лекциянын темасы Хундардын империясы. Моде хан жөнүндө дагы бир төмөндөгүдөй уламыш сакталып калган. Бул уламыштын мазмуну төмөндөгүдөй. Дунху деп аталган коңшу мамлекет 3 жолу элчилерин жөнөтөт. Биринчи жолу элчи жөнөткөндө Моденин күлүк аргымагын талап кылат. Дунхулардын бул талабындагы кеңешчилери менен кеңешип, ушул аргымак үчүн элдин канын төкпөй эле коелу, аргымакты берели деп бердирет. Экинчи жолу Дунху өлкөсүнүн башчысы дагы тийиштик кылып, Моденин эң жакшы көргөн аялын, акылдуу, сулуу аялын берүүнү талап кылат. Аял үчүн эки мамлекеттин ортосундагы мамилени бузбайлы деп бул сунушка дагы макул болот. Үчүнчү жолу дагы Дунху өлкөсүнөн элчи келип, алардын башчысы эки мамлекеттин ортосундагы дыйканчылыкка жараксыз, мал жайууга жараксыз таштак жерди берүүсүн талап кылат. Өзүнүн кеңешчилери менен кеңешкен учурда кеңешчилердин айрымдары эми мал чарбасына, дыйканчылыкка керексиз ээн жаткан жер, ошондуктан ошол жерди берсек болот дегендей кеңеш берет. Мына ушундай кеңешти уккандан кийин Моде ачуусуна чыдабай жер мамлекеттин негизи, жерин берген элдин келечеги жок деген ураан таштап, жанагы жерди берели деген кеңешчилердин баарын башын алдырып, анан коңшулаш жана кыр көрсөтүп аткан Дунхуларга чабуулга өтүп, Дунхулардын мамлекетин талкалайт. Мына ушундан улам Моде жетектеген хундар өзүнүн жеринин бир укумундагы бөлөктөргө бербөөгө аракет кылган, жерин көз карегиндей сактаган, абдан ата мекенин сүйгөн адамдар болгон деп эсептесек болот. Дунхуларды талкалаган соң Моде Шанюй 201 жылы түндүк тараптагы, түндүк батыш тараптагы, мына бул Кытайдын түндүгү жөнүндө жана түндүк батыш тарабы жөнүндө сөз болуп атат. Жортуулга аттанып 5 ээликти өзүнө каратат. Кытай тарыхчысы Сыма Цзяндын тарихи жазмалар деген китебинде жазылган. Мунун Кыргызстандын тарыхы үчүн мааниси чоң. Ошол мезгилде Моде Шанюй караткан ээликтер Кытай тилинде төмөндөгүдөй жазылган. Биринчи ээлик Хунюй, экинчи ээлик Күйеше, бул кыпчактардын ата бабалары деп эсептелип жүрөт. Үчүнчү ээлик Динлин, төртүнчү ээлик Гегун, мына бул кыргыздар, жана бешинчи ээлик Цайли. Мына ушул 5 ээликти Моде Шанюй каратып алган деп ушул Сыма Цзяндын китебинде жазылган. Мына бул тарихи жазма Кыргызстандын тарыхы үчүн мааниси өтө чоң. Мына ушуга таянып, биздин эрага чейинки 3 кылымда кыргыздардын өзүнүн мамлекеттүүлүгү болгондугу такталды. 2003 жылы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын эл аралык алкакта ушул Сыма Цзяндын жазып калтыргандыгы жөнүндө калтырганына таянып биз белгилегенбиз. Ушундан кийин Моде Шанюй чыгышты карай жеңиштүү жортуулдарды уюштурат. Тынч океандын жээгине чейин аймакты басып алган. Армиясы бир аз эс алган соң Моде эми Кытайга согуш баштайт. Кытайдын армиясы хундардыкынан 15-20 эсе көптүк кылган. Бирок бул армиянын көптүгү Модени коркуткан эмес.
Анткени Моденин согуштук тактикасы өтө күчтүү болгон. Ал жанагы өзүнө тиешелүү армияны 3 бөлүккө бөлүп, биринчи бөлүгүн оң канат, экинчи бөлүгү сол канат, үчүнчү башкы бөлүк бул чордондук бөлүк деп бөлүп, анан дагы бир бөлүгүн ар дайым буктурмага жашырып койгон. Алдыңкы катарга начарраак аскерлерди коюу дагы ошо Моденин тактикасы болгондугун Кытай тарыхчылары жазат. Душман адегенде ушу алдыңкы катардагы аскерлерге кол салып, алар менен беттешип, күчтөр начарраак болгондуктан аскерлер, хундардын аскерлери адегенде артка чегине баштаган. Артка чегинип ортого кирген мезгилде анан оң канат, сол канат, анан дагы күчтөр керек болсо буктурмадагылар кол салып, анан бат эле душманды жеңип алган тактика күчтүү өнүккөн. Мына Кытай жазмаларында ар дайым мына суроолор коюлат. Эмне үчүн көп сандуу Кытай аскерлери ушу аз сандуу хундардан жеңилип калган? Анан ошондо тарыхчылардын жыйынтыктары ушундай келет. Кытай эли бул күжүрмөн, эмгекчил эл, бирок согушка анчалык жөндөмдүү эмес. Ошого салыштырмалуу ошол доордо хундар аз сандуу болсо дагы ушу согушту жүргүзүүгө өтө жөндөмдүү, күжүрмөн, тактикасы күчтүү болгондугун тарыхый фактылар далилдеп отурат. Кытай менен болгон согуштун натыйжасында Моде Кытайдан хундардын башынан бери ата мекени болгон Ордосту бошотуп алган. Ушундан кийин 300 000 аскер топтогон Моде Кытайдын чек арасынан өтүп Кытайдын азыркы борбору Пекинге, ал мезгилде Пекин шаары болгон эмес, жерге чейин чабуул коюп баргандыгы жөнүндө тарыхый маалыматтар бар. Бир жолку салгылашууда Кытайдын императору Лю Бан 300 000 аскер менен хундарга каршы чыгып, бирок хундардын тактикасынын күчтүүлүгүнүн натыйжасында император өзү хундардын курчоосунда калып колго түшкөн. Ошондо Моде Шанюйдун аялы ортого түшүп атып, анан кийин Кытайдын императорун туткундан бошоткон экен. Ошондон кийин Кытайдын императору тынчтык келишимин түзүп, кепилдик катарында өзүнүн кызын Моде Шанюйге аялдыкка берген экен. Бирок хундар келишимге дагы Кытайдын жанагындай тартууларына да карабай, ортодо курдуруп койгон Улуу Кытай сепилине да карабай, Кытайга тынымсыз жортуулдарды уюштуруп турган. Кайра жортуулдарда ошо Кытайдын борбордук бөлүгүнө, жана айткандай азыркы Пекин жайгашкан жерге чейин улам чабуул коюп турган. Мунун натыйжасында хан династиясы канчалык күчтүү деп эсептелсе дагы, императору Хун империясы менен хан империясы барабар деңгээлдеги мамлекеттер деп таанууга аргас болгон. Биздин заманга чейинки 177-жылы хундар юержилерди талкалап, алар ээлеген жерлерди багындырып алат. Юержилер болсо ошол мезгилде азыркы Чыгыш Түркистанды, Тарим өзөнүн ээлеп турган. Талкаланган юержилердин калдыктары ушу Жети сууну көздөй жер которууга аргас болгон. Ошентип Чыгыш Түркистандан Кореяга чейинки, азыркы Корея жарым аралына чейинки кеңири мейкиндикте хундардын империясы түзүлүп, Азиядагы эң күчтүү мамлекеттердин катарына кошулган. Биздин заманга чейинки 174-жылы Моде Шанюй каза болуп, анын ордун уулу
Лаошан Шанюй ээлеген. Ал атасынын даңктуу иштерин уланткан. Биздин заманга чейинки 166 жылы 140 000 аскери менен Кытайга кол салып, анын чыгыш чектерин кыйраткан. Кытай императору Ван Ди тынчтык келишим сурап, хундарга жыл сайын салык төлөп турууга, чоң суммадагы салык төлөп турууга макул болгон. Биздин заманга чейинки 152 жылы Кытайлар дагы бир ирет тынчтык келишим түзүп, хундардын Шанюйүнө көп байлык менен кошо падыша хан бийкени аялдыкка беришкен. Бул мезгил, ушул Лаошан Шанюй бийлеп турган мезгил Хун империясын абдан гүлдөп, күч алып турган мезгили болгон. Ошол мезгилде Хун империясынын ээликтери түндүктө Енисейдин ортоңку агымына чейин, Тувага чейин жеткен, батышта Тарим өзөнүнө чейин жеткен, чыгыш Түркистанды камтып, анан чыгыш жагынан Манчжурияга чейин жеткен эбегейсиз чоң аймакты Хун империясы өзүнө каратып алган. Биздин заманга чейинки 71-жылы Кытай хундардын империясын талкалоого дагы аракеттерди жасап көргөн. Ал үчүн Кытай бул империяны өзү жалгыз талкалай албасына көзү жеткен. Ошондуктан ал ушул Жети Суудагы усундар менен байланыш түзөт. Уди деген император башкарып калган Кытайды. Бул акылдуу дипломат император болгон. Ошол аракеттерди жасап, ушул күчтүү усун мамлекети менен дипломатиялык мамиле түзүп, туугандык мамиле жасаш үчүн ошол жака тектүү өзүнүн туугандарынын кыздарын берип, дипломатиялык мамиле түзгөн, батыш менен чыгыштын ортосундагы дипломатиялык мамилени түзгөн ушу Уди деп эсептелет. Анан акыры аларды хундарга каршы согушка көндүрөт. Натыйжада бир жагынан кытайлыктардын 140 000 аскерден турган армиясы хундарды көздөй бет алат. Ага усундардын 50 000 аскери кошулуп, биринчи жолу хундарга кыйраткыч сокку урган. Хундардын империясы биздин заманга чейинки 3-кылымда түзүлүп, өзгөчө 2-кылымда күч алган. Ошол мезгилдеги Азиядагы күчтүү империя катары эсептелген Хан династиясы аргасыздан Хун династиясына баш ийип, Хан династиясы менен Хун династиясы барабар күчтүү мамлекеттер деп таанууга, ал тургай хундарга жыл сайын чоң өлчөмдөгү салыктарды төлөп турууга мажбур болгон. Биздин заманга чейинки 1-кылымдан баштап хундардын империясы начарлай баштайт. Анын эң негизги себептеринин бири ушул Хун империясындагы ич-ара бийлик үчүн күрөш болгон. Ушундай ич-ара бийлик үчүн күрөштүн натыйжасында биздин заманга чейинки 1-кылымдын ортосунда Хун империясы экиге, түндүк жана түштүк болуп 2 бөлүккө бөлүнүп калат. Мына экөөнүн ортосунда дагы атаандашы жүрөт. Мына ушундай кырдаалда Кытай империясы бул мамлекетти биротоло алсыратып, андан кийин талкалоого аракеттерин күчөткөн. 1-кылымдын орто ченинде 2-ге бөлүнгөн Хун империясынын түштүк жагын Хухане деген Шанюй жетектеп, ал мамлекеттүүлүгүн сактап, ушул Хан империясына баш ийип бергендигин мойнуна алып, ошолордун мыйзамдары менен жашай баштаган. Бирок мамлекеттүүлүктү сактаган.
түштүк жактагы хундар мамлекеттүүлүгүн бир топ убакытка чейин, тагыраак айтканда биздин эранын 215 жылына чейин сактап турган. Акырындык менен чарбалык жактан, маданий жактан, этникалык жактан Кытайлар менен аралашып, тили аралашып, маданияты аралашып, саясий жактан дагы өз алдынчалыгын сактабай, акырындык менен ушул биздин эранын 3-чү кылымдарында түштүк хундар Кытай империясынын курамына сиңип кеткен. Ал эми түндүктөгү хундарды ошол экиге бөлүнгөн мезгилде Чжи деген Шанюй жетектеген. Ал өз алдынчалыгын сакташ үчүн хундардын ата мекени болгон Ордостон чегинип, Кытайдын түндүгүнөн Орта Азияны көздөй чегинип, өз алдынчалыгын сактап турган. Бирок мурдакыдай кубаттуу мамлекет болбой, кээде гана баскынчылык саясаттарды жүргүзүп, өзүнө коңшу турган кыргыздарга, диндерге үстөмдүк кылууга аракет кылган. Бул Чжи жетектеген хундар Кыргызстандын жергесине келишип, талас жергесин тандап алып, ошол жерге Чжи Шанюй чеп курдурат. Түндүккө жылган хундардын күч алышынан чоочулаган Кытайлар атайы аскер жиберип, биздин заманга чейинки 36-жылы талас жергесинде Чжинин армиясына кыйраткыч сок курат. Чжи колго түшүп, Кытайга алып кетишет, ошол жактан каза болгон. Ал эми ушул Кыргызстандын аймагында Жети сууда турган хундар акырындык менен жергиликтүү элдерге аралашкан, бир бөлүгү батышты көздөй жылган. Жыйынтыктап айтканда, хун империясы баш аягы тарыхый маалыматтар боюнча 3 кылым биздин заманга чейин, 3 кылым биздин замандан кийин жашаган. Даңазалуу доору бул биздин заманга чейинки 3-1 кылымдар. Ал эми биздин заманда хундардын таасири мурдагыдай болбой төмөндөп калган. Дүйнөлүк тарых боюнча элдердин улуу көчүнүн мезгилинде хундардын бир бөлүгү Европага, азыркы Венгриянын аймагына жылган. Ошол жакта Даңазалуу Атилланын жетекчилиги менен ошол жерде Европанын тарыхында гундар деген ат менен өзүнчө мамлекет түзүп, ошо Европанын тарыхында чоң роль ойногон. Убагында анын бул Атилла түзгөн империя Европага абдан чоң өнүгүшүнө чоң таасир этип, Рим дагы бул мамлекетке салык төлөп турууга аргас болгон. Бул жөнүндө окуучулар, студенттер дүйнө тарыхынан окуса болот. Демек, хундар борбордук Азияда мамлекет түзүп, империя түзүп, тарыхта чоң из калтырган. Хундардын урпактары катарында азыр түрк тилдүү элдердин көпчүлүгү, анын ичинен кыргыздар дагы сыймыктанып окуп үйрөнсө болот.